Алла Таала жараткан ар бир нерсенин максаты бар экен тугандар. Максатсыз эч бир нерсе жаралбаптыр. Эми ошонун ичинен адам баласы ушул махлуктардын ашрафул махлукат дейт. Махлуктардын эң бир улуусу болуп жаралганы бул адам баласы экен. Периштелерден да үйдө турган адам баласы экен да, караңызчы. Эң бир жакшы инсанга периштелер дагы суктанышат экен. Эң бир жакшы инсандын даражасы эң бир улуу периштеден дагы үйдө турат экен. Адамдын даражасы ушунчалык экен. Алла Таала ушул адамды жаратканда айтты: Ахсанул халикин, эң бир жакшы жаратуучу деп өзүн сыпаттады. Адамдан өткөн жакшынакай жаратылган махлук жок экен тугандар. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам ушул адам заттын эң өйдөсү, эң улуусу, эң жакшысы экен. Толугу экен мындай айтканда. Ошол пайгамбарыбыз эң периштелердин ичиден эң улуусу, эң бир Аллага жакыны, Аллага жаккан периште Жабраил периште боло турган болсо, биздин пайгамбарыбыз бир канча даража эсе Жабраил периштеден өйдө турат экен. Мейраж кечесинде Жабраил периште ушунчалык пайгамбар менен чогуу барып, бир жерге жеткенден кийин болду, токтоду ошол жерден. Жабраил периште ал жака жакында бара албаймын деди. Бир кыбындай дагы жылчы болсом мен күйүп жок болом дейт. Караңыздарчы, андан ары пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзү жалгыз Алла Таала менен жолугуп жатат. Ортомчо эч ким жок. Эң бир жакын периште дагы жете алган жок пайгамбарыбыздын даражасына. Ошондуктан адам заттын даражасы ушунчалык өйдө экен. Качан ошол даражага жетет десе, ошол кайсыл максатта жаралган болсо, ошол максатты көздөп жашаса, ошол максатты ишке ашыра турган болсо, адам баласы периштелерден өйдө чыгып кетет экен да, Кудайдын астында. Ал максат эмне десе, Алла Таала Кур'анда айтат: "Ома халактул джинна вал инса илля ли'абудун." Мен инсандарды жана жиндерди жараттым дейт, ибадат үчүн. Тугандар, жаралуудан максат эмне максат? Курсакты тойгозуп, бой жеткенден кийин үйлөнүп, үйлөнгөндөн кийин балалуу болуп, балалуу болгондон кийин балдарга үй алып берип, машина алып берип, жумуш менен камсыз кылып, ошентип эле анан бул дүйнөнү таштап өтүп кетүүбү? Же башка максатпы десе, максат жаралуудан максат тугандар ибадат үчүн жаралыппыз. Алланы ибадат кылуу экен.